Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөлүк берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы кызматыңыздарда. Мен Эркин Абдуллаев. Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Түркияга сапар алды. 23 августта окуу машыгуу жыйыны башталат. Кыргызстан курама командасы билесиздер 5 сентябрда Иран менен коноктоо, ал эми 10 сентябрда Өзбекстан менен Кыргызстанда ойнойт. Бул дүйнө чемпионатына 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарынын алкагында. Бул 3-чү баскыч кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу биздин ошол 3-чү баскычка чейин жетип бардык. Албетте бул мактана турган нерсе, бул сыймыктана турган нерсе, бирок бул үчүн бул албетте аз кылат. Кыргызстан курама командасы дүйнө чемпионатына жолдомо алышы керек. Мына ушул өз тайпабызда эң мыкты эки команданын бири болсо канда түз жолдомо алабыз. Эгерде 3-чү же 4-чү орунду алсак, башка тайпадагы 3-чү 4-чү орунду алган командалар менен беттешип, андан кийин жолдомо алабыз. Негизинен мүмкүнчүлүк өтө жакшы. Азыр болсо мына ошентип Кыргыз премьер лигасы тыныгууга токтоду. Тагыраагы 2-чи айлампа бүттү. Андыктан ал жерде тыныгуу ФИФАнын календарына ылайык да ушул Кыргыз премьер лигасында ойногон оюнчулар бошоп, эми Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесине мына азыр видеодон көрүп атасыздар, да ушул жерден чогулуп, алар Түркияга сапар алышты. Ал эми албетте биздин улуттук курама командада ойногон, бирок башка өлкөлөрдүн чемпионаттарында ойноп жүргөн футболчуларыбыз аз эмес. Алар болсо түз эле ошол Түркияга учуп барышат жана ошол жактан Түркиядан жалпы курам бардыгы чогулат. Эми бул кеңейтилген тизмени Максим Лисицын, Кыргызстандын курама командасынын баш машыктыруучусу, кечээ мурда күнү жарыялаган болчу. Жана да ушул 33 оюнчунун демек азыркы учурда Кыргыз премьер лигасында кимдер ойносо, ошолор Кыргыз футбол биримдигинин кеңсесинен демек жөнөп кетишти. Албетте бул беттеш канчалык маанилүү экенин жалпы кыргыз футбол көрөрмандары жакшы билет. Иран Азия чөлкөмүндөгү өтө күчтүү командалардын бири. Ага жакшылап даярдануу керек. Өзбекстандагы мыктылардын катарында 2 сентябрга чейин демек биздин курама команда Түркияда Стамбул шаарында болмокчу. Биз ошол Түркияга кетердин астында Максим Лисицынга суроо узаттык, жана ал эмне үчүн Түркияга экенин жана алдыдагы ошол беттештер тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Первая игра у нас в Иране, поэтому мы выбрали место подготовки Турцию, потому что логистика удобная, да, оттуда удобнее улетать в сам Иран, и ребятам, легионерам очень удобно туда прилетать. Плюс там условия для подготовки похожи, да, на иранские. С одной стороны, тяжелый момент, да, что мы сразу с фаворитами встречаемся. С другой стороны, это может нам дать толчок для дальнейшего продвижения по турниру, да, проверить в боевых условиях наших ребят, понимать, на что мы рассчитываем. И команда, скажем так, я надеюсь, что от игры к игре будет становиться все сильнее и конкурентоспособнее на фоне этих грандов. Максим Лисицын да ушундай демек пикирин билдирди. Эми Түркия кандайдыр бир деңгээлде Иран менен аба ырайдагы климаты бир аз окшошураак деп, андыктан адаптация болгонго дагы жана ошондой эле ал жакта жакшы шарттар бар экенин айтты. Чындыгында Түркияга дүйнө жүзүнөн командалар агылып барышат, окуу машыгуу жыйындарын өтө көп топ командалар дагы ошол жакта өткөрөт деп айтсак болот. Андыктан бул кандайдыр бир деңгээлде мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми улуттук курама командага чогулганда футболчулар үчүн дайыма бул өзгөчө атмосфера. Андыктан Александр Мищенко болсо дал ушул демек улуттук курама команданын оюндарын күтүп, чыдамсыздык менен күтүп жүргөнүн, буюрса мына ошол нерсе жакын калганын айтып өттү. Наконец-то стартует третий раунд. Мы понимаем, что можем творить историю и будем стараться, чтобы выйти на чемпионат мира. Конечно, мы понимаем, что команда очень хорошая, мирового уровня, но каждая игра стартует счетом 0-0, поэтому у нас есть свои цели и задачи. Чындыгында мына ар бир беттеш 0-0 эсебинде башталат. Андыктан андан ары ким ийгилик жаратарын эми оюн талаасы көрсөтөт. Дал ошол оюн талаасында жакшы беттешти ишке ашыруу үчүн биринчи кезекте жакшы даярдануу керек, жана машыктыруучулар тобу өзүнүн
демек ойын толық ойыншыларға жеткирип, аларга түшүндүрүп бериши керек. Мына ушул тууралуу Христиан Браузмандагы Түркияга учуп кетерин астында айтып өттү. Эгерде башкаруучулар бизге баарын жакшы түшүндүрүп берсе, албетте ойын таласында кандайдыр бир маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүк болот деген мааниде, жана ошондой эле буга чейин мындай күчтүү команда ошол эле Иран, Өзбекстандар менен беттешип жүргөнүн да айтып өткөн болчу. Так скажем, уже играли с этими, так скажем, грандами, с этими странами, но сейчас футбол делает такое, то, что нету определенных фаворитов. То есть все команды плюс-минус находятся на равном уровне. Сейчас самое главное будет нам усердно подготовиться, плодотворно, чтобы подготовка пошла в нужное для нас русло, и тренерский штаб нам дал, так скажем, правильную дорогу, да, по которой нам проводить эти сборы, тренировки и как нам двигаться. Ошентип курама команданын коргонуу линиясынын өзөктүү оюнчуларынын бири жаш экенине карабастан чындыгында өз ордун тапкан Христиан Браузман өзүнүн пикири менен бөлүштү. Бул окуу машыгуу жыйынына кетерин астында эми Кыргызстан курама командасы дал ушундай маанилүү беттештердин астында турат. Тарыхый учурларды күтүп аткан көрөрмандарыбыз аз эмес. Ошондой эле 33 оюнчудан турган кеңейтилген тизме бир нече күн жарыяланган болчу деп айтып өттүк. Дал ошол тизмеде кээ бир оюнчулар мисалы үчүн көрүнбөгөнүн соц тармактарда көптөгөн көрөрмандар жазышты. Ошол эле Кайрат Жыргалбек уулу, ошол эле Бекназ Алмазбеков жана башка мүмкүн Фархатты айтсак болобу, ушул сыяктуу оюнчулар. Бул тууралуу дагы биз Максим Лисицындын ал тарабынан демек анын пикирин угуп көрдүк. Ага да бир назар салалы. Сейчас мы в диалоге, и в принципе у нас еще будут изменения в составе. Мына ушундай кыскача, бирок так түшүнүктүү болду деп айтсак болот. Буюрса, демек Кайратты деле беттеш башталганга чейин көрүп калышыбыз толук ыктымал. Анткени бул азыр 33 оюнчудан чогулган футболчулар курама, бул эң акыркы демек тизим эмес. Бул окуу машыгуу жыйынынын жүрүшүндө кадимкидей өзгөрүүлөргө учурашы мүмкүн. Мына ошентип Абдышата футбол клубу АФКнын Чакырык кубогунун алкагындагы атаандаштарын билди. Бул ошондо Абдышата Б тайпасына жайгашты. Кувейттен Аль-Араби, ошондой эле Түркмөнстандын Аркадак жана андан сырткары Мальдив аралдарынын Мазия футбол клубтарына каршы ойнойт. Бул үчүн эми Абдышата тандап алуу оюндарында беттеш өткөрдү. Афганистандын клубу менен эми Кыргызстандын ички чемпионаты чындыгында бир топ деңгээли рейтингге түшүп кеткендиктен ушундай тандап алуу оюндарынан баштады деп айтсак болот. Дал ушул биздин зонада Абдышата клубу эң акыркы 4-чү себетке жайгашкан болчу. Ошол 4-чү себеттен демек суурулуп чыгып, ошондо буга чейин байкадыңыздар, Абдышата жана тизмеде дагы эң ылдыйда турат. Эми бир топ жылдар бою чындыгында эл аралык турнирлерде, АФКнын алкагындагы беттештерде биздин клубтар игилик жарата элек болчу. Бирок Абдышата өткөн жылы өзүнүн мыктылыгын көрсөттү. Бир топ рейтингдик упай алып келди, бир топ кадыр барк алып келди десек болот. Эми быйыл ошентип тандап алуу оюндарынан баштап Афганистандык клубту утуп, эми тайпалык оюнга түштү. Бул жакта болсо мына ошол эле Кувейт өлкөсүнүн Аль-Араби футбол клубу демек алар өз үйүндө өткөрө турган болду. Бул борборлоштурулган тайпалык оюн болот. Жана ошентип Кувейт өлкөсүндө азыр сүрөттөн көрүп атасыздар. Да ушул клуб демек кабыл алып, Кыргызстандын, Түркмөнстандын жана Мальдив аралдарынын клубтары ал жака барып бирден өткөрүшөт. Бул болсо ошондо октябрдын аягында 26-ларында башталып 1-ноябрга чейин орун алмакчы. Дал ошол күндөр ичинде демек тайпалык оюндар жыйынтыкталат. Биздин Абдышата ал жактан өзүнүн оюндарын өткөрүп келмекчи. Ал эми Кыргыз премьер лигасынын алкагында өтө кызыктуу борбордук беттеш 18-чи турда бул өттү. Бул Абдышата жана Дордой командаларынын таймашы. Бул албетте экинчи айланпа жыйынтыкталып жаткан учурга туура келди. ФИФАнын календарына ылайык дал ушул учурда 18-чи тур орун алып, анда
Абдышата командасы менен Дордой турнирлик тизмеде биринчи, экинчи орунда бара жаткан командалар. Таймашты билесиздер, дал ушул Абдышата менен Дордой биринчи айлампада беттешип, анда Дордой Абдышатаны жеңип алган болчу. Ал учурда азыркы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Максим Лисицин да ошол Дордойдун демеки башкы машыктыруучусу катары кызмат өтөп келчү. Андан кийин демеки Абдышат болсо мына матч реванш алды деп айтсак болот. Эсеп 4-0 айланып кетти. Абдышата бол көрбөгөндөй мына жакшы демек даярдык менен келип жакшы абалда экенин көрсөттү. Ошондой эле мына Абдышата өздөрүнүн эл аралык турнирдеги Афганын чакырып кубогундагы атаандаштарын жаңы эле уккан учурда, жаңы эле билген мезгилде өздөрүн ушундай көрсөтүп атат. Демек биз ушул эл аралык турнирлерде дагы Абдышата өзүн ушундай ишенимдүү алып жүрсө деген тилекти айткыбыз келет. Ошондой эле Ислам Ахметов болсо эми өткөн жылы дагы өздөрүн бир топ жакшы жагынан көрсөткөн, дээрлик мына жарым финалга чейин, ошондо же биздин зонанын финалына чейин жетип, ал жакта ийгиликтүү болгон болчу. Быйыл эми чакырып кубогунда дагы Кыргызстанга бир топ рейтингдик упайларды алып келет деп ишенели. Ошентип Абдышата мына Дордойду уткандан кийин, лидерлердин жеке беттешинде ийгилик жараткандан кийин Абдышата 8 упай артыкчылыкка ээ болуп кетти. 41 упай менен Дордой экинчи орунда, ал эми 49 упай менен Абдышата биринчиде. Алдыда албетте дагы бир айлампа бар. Ал эми ФИФАнын календарындагы азыркы тыныгуудан кийин уланат. Азырынча Абдышата лидерликти ишенимдүү өзүнө алып келе жатат. Берүүбүздү эл аралык жаңылык менен жыйынтыктасак, атактуу Криштиану Роналду YouTube'да канал ачты жана анын Ур Криштиану каналы 1,5 сааттын ичинде демек алтын кнопкага жете тургандай катталуучуларды тапты деп айтсак болот. 1,5 саатта 90 мүнөттүн ичинде миллиондон көп катталуучу пайда болду. Жана бул жагынан албетте Криштиану Роналду рекорд жасады деп айтсак болот. Буга чейин бир да блогер, бир да башка бир белгилүү инсандар ушундай кыска убакыттын ичинде миллион катталуучуга ээ болгон эмес. Эми Криштиану Роналду оюн талаасында эле рекордторду жасабастан, ошентип мына башка тармакта дагы өзүнүн рекордторун жаңылап, же болбосо рекордторду көрсөтүп келе жатат. Азыркы учурда албетте анын катталуучулардын саны дагы бир топко көбөйдү. Мисалы үчүн бүгүнкү күнгө карата ушинтип 32 миллионго жакындап калды анын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мына ушундай позитивдүү маанайда демек биз сиздер менен коштошо турган учурга келип жеттик. Күндөлүктүн кезектеги чыгарылышынан жолукканча саламатта туруңуздар.